Текеберлик деген жаман. Кээ бир адамдар текеберликти мындай наглость, первое счастье деген нерсе сөз бар орыстан, кээ бирлер ушундай бир наглый болгонго аракет кылат. Мындай түртүп, мындай анча-мынча залга барып качаться этип, биякты мындай чыгарып алып, турабыдамыла? Бардык нерседе текеберлик деген жаман экен. Кээ бирлер жана залга барып алат экен. Мындай бир төшүн көтөрүп алса эле болду, жанагындай бир мындай жанагындай бир тоюп калган букага окшоп эле мындай ары түртүп эле бери түртүп калат го. Ошондой субханалла текеберлик мындай өзүнүн күчүнө таянып. Кээ бирлер бар малына таянат. Малына деген акчасына таянат. Баягыда бирөө айтат, мындай машинемди токтот, биринчи келип токтотсом, бирөө мындай бир чоңураак машинадан чыга калыпты, башын чыгарып, "Эй, биричке алып кой, мен кое турган орун болчу" деп атты. Мен биринчи келсем, "Уруп ойнобойм сен, чык" деп айтты. Анын алдында тиги да бала жөн турбайт. Анын акырында сиз айткан сөздү сен акмакка теңелген эмне кыласың? Мен көп айтам. Акмакка теңелип, же кыргызда сөз бар, битке теңелип көйнөң өрттөбө депчи. Ал бит да, ал мээш иштебей калган, бүттү, бит. Ага теңелип сого нервиңди коротуп, аны хорошо, макул деп чыгып койсоң, сиз айткандай чыгсам ар жакта бир машина болду, акырын кирип кеттим дейт да. Эми дейин дегеним, субхана, кээ бир адамдар ушунча текеберликти мындай профессия кылып алгандар бар. Как будто жумушундай болот. Бирок унутуп калышты аларчы. Пайгамбар айтты да, кимде мындай чаң-чалык текеберлик боло турган болсо, чаң-чалык текеберлик боло турган болсо, ал бейиштин жытын да жыттабайт, билесиз ушуну? Ал бейишке субханалла, бейиштин эшигин райхамы, бейиштин жыты, махшар майданында турган адамдарга 500 жылга ушундай аралыкта жыты жыттап турат экен. Бирок алар андан да алыс болот экен да, жытын да жыттабайт. Ошол себептен шариятыбызда менменсинүү, көтөрүп жүрүү өзүн жакшы көрүлгөн иш эмес.